Парламенттин социалдык саясат боюнча комитетинде жума намазы үчүн түшкү эс алууну 2 саатка чейин узартуу боюнча мыйзам долбоору коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратып, социалдык тармактарда кызуу талкууга алынды. Уятай, депутатына да ажысына да баракелди. Улуусу сакалын ойлоп токтоп калбай, кичүүсү тикириңдеп чыккан, жашын ойлобой таскактайт. Мына биздин коом. Уят, аябай уят. Жума намазга барууну жөн эле чечип алышса болбойбу? Андан көрө жалпы элге тиешелүү көйгөйлөрдү алып чыгышсын. Жума намазга ашып кетсе 20 депутат барат. Калгандары эмне кылат? Эшек такалашабы? Чубак ажы өзүнүн укугунан пайдаланып, Фейсбукка өз пикирин миллиондогон эл сыңары эле айтты. Ачуу чындыкты айтса кулакка кополу кылып, айрымдар чычалай баштады. Көптөгөн кайчу ойлорду жараткан мыйзамдын демилгечиси Өнүгүү Прогресс партиясынын депутаты Тазабек Икрамов жума күнкү түшкү тыныгууну 1 саатка узартуу боюнча демилгем орозо айында элди 2-ге бөлүүсүн каалабайм. Жогорку кеңеш бул демилге боюнча туура чечим кабыл алат деп ишенем, дейт ал. Эң негизгиси бул жума намазды биз узатардын 1 саатка узатып берүү маселеси көпчүлүктүн келип чыккан көйгөйүнөн чыккан маселе да. Өзүңүздөр билесиздер, мына Кыргызстан боюнча 2600 мечит бар экен. Ошондо жума намазга 400 миңден 500 миңге чейин биздин жарандар жума намазга катышат экен да. Бул деген көпчүлүктү түзөт. Ошонун себебинен эң биринчи негизги максат биздин элдерибизге шарт түзүп берүү. Ушул жерде 1 сааттык ушундай убакытта биздин элдерибиз жетишпей аткан эң бир максат жетишпей атканынан ушул 1 саатты узатып берсек, Аллага болгон ибадатын кенен барып ошол жерде колдонуп, анан жумуш ордун аткара берсе болот эле да. 1 саатты кошуп бергенде ошондо саат 1де барат эле да биздин элдер. Ханафи мазхабындагы жакшы маселелерди угат эле. Ошол жерде өзүнүн жанын кыйган болбойт дегенде. Ошол жерде ата-энени сыйлашты, өзүнүн бала чакасын кандай тарбия деген насаат сөздөр ошо мечитте жакшы айтылат эле. Мен сиздерге айтып коеюн, жоктон 400 миңден 500 миңге чейин жарым миллион адам жума намазга катышып атат. Бул деген чоң сумма да, чоң көлөм да бул. Булардын укугун эмне үчүн биз коргошубуз керек? Эмне үчүн бир миллиондон же болбосо миңден бир жанагы гейлер чыгып калса анын укугун коргошубуз керек? Эмне үчүн жана педофилдер миңден бир педофил чыгып калса алардын укугун коргошубуз керек? Эмне үчүн биз өзүбүз 90% түзгөн өзүбүздүн мамлекеттеги мусулман динин кармаган элдерибиздин укугун коргоп, буларга биз шарт түзүп бере албайбыз? Эмне үчүн бизде эч кандай 1% керек болсо 2% түзбөгөн еврейлердин улутундагыларга биз суббота күнү аларга сыйынганга, эс алганга убакыт бөлүп бергенбиз? 10%ке жетпеген биздин христиандарыбызга воскресенье аларга сыйынганы, эс алганы убакыт бергенбиз. Эмне үчүн биздин 90% түзгөн биздин мусулмандарга 1 саат чоңдук кылышы мүмкүн? Аталган мыйзамга бир катар депутаттар каршы чыгып, светтик мамлекетте бир динге өзгөчө шарт түзүү, атайын убакыт бөлүү башка динди туткандар менен динден алыстардын укугун басмырлоого алып келиши мүмкүн экенин билдиришти. Көрөрмандар туура түшүнүш керек да. Ар кандай ушакты чыгарып, жума намазга каршы болду депутаттар деген сыяктуу бир ушактарды тараткан туура эмес. Мен жума намазга эч качан каршы эмесмин. Исламга да каршы эмесмин. Биз баарыбыз мусулманбыз. Бирок жума намаздын убактысын узартуу жөнүндө маселе болуп атат. Ал жерде саат 2:30га чейин эс алабыз деп атпайбы? Анан кечкисин кайра узартабыз убакытты депчи. Биз эмне үчүн каршы болдук? Анткени буга өкмөт каршы болду. Улуттук коопсуздук кызматы каршы болду. Профсоюздар уюму, президенттик аппарат баары каршы. Анткени биз бүтүндөй мамлекеттик системаны, бүтүндөй өкмөттүн иш графигин өзгөртөбүзбү? Мектептер эмне болот? Бала бакчалар кандай болот? Тиги кечкисин эмне болот? Кышында мисалычы. Аскерлерди эмне кылабыз мисалы? Мен командир кетсе, врачтар эмне болот мисалы ооруканаларда? Врачтар эмне? Сиз ооруп келсеңиз мен мыйзам боюнча убактым бар, 2:30га чейин эс алышым керек дейби? Ошондо бул деген буга биз акырындык менен киришибиз керек. Мунун баардыгын даярдап, даяр болгондон кийин ошого барыш керек. Тескерисинче буну азыр эл көтөрбөй эле ушул айрым бир саясий топтордун көтөргөнү туура эмес. Депутаттар эгерде ошончолук элге күйгөн болсо, экономиканы көтөрүштү, өндүрүштү көтөрүштү. Биздин кантип өнүгөбүз? Ошол жагын ойлонуш керек. Тескерисинче элден бир мусулмандардан упай топтойм деп диний маселелерди көтөрүп чыгып, анан ошол жерде бир популярдуу болуп, элдин алкышына татыйын деген бул популизм. Болгону ушул маселе жок. Азыр эми жума намазга элдин баары барат. Биздин да депутаттар барат, биздин кызматкерлер дагы барат.
биз аларга эч тоскоолдук кылбайбыз. Дагы бир дооматы сиз дейт жыйында күлүп отурасыз дейт. Ал жерде мен эмес, элдин баары эле күлүп отурган. Эмне күлгөнгө да тыюу салалы. Капкара кийинип алып эми ыйлайлыбы, эмне кылалы булардын оюна койсочу. Андай болбош керек. Биз дагы мына Кудайга ишенген адамбыз. Мен да орозомун. Бирок мындай жол менен барган болбойт. Мен аны коркпой эле айтып коеюн, башка саясатчылар коркуп атса. Экинчиден тиги Чубак Ажы Жалилов, Мотуев дагы ошондор бир немелерди айтып жүрүшөт го, баягы радикалдуу ойлордучу. Мындай жаназага жаназа окулбаш керек дейт, жери бербеш керек дейт. Мына алайдан элдер чалып атат мага. Чубак Ажыга бербейбиз керек болсо депчи. Чубак Ажыга бербейбиз, ким болуп калыптыр ал депчи. Эмне биз ким Куран окуш керек, ким жаназага коюлуш керек, ушул чечеби? Бул жерден биздин айыбыздан элди, диний ишеними бар адамдарды эки жакка кагыштырбашыбыз керек. От менен ойнобош керек. Биз диний мамлекет болсок, анда түшүнөт элек. Керек болсо ошол килейген мусулмандар көп жашаган 70 миллион жашаган Турцияда жума намазда элдер бири-бирин түшүнүшү менен кабыл алат. Түшүнүшү менен, ишкер менен өз ара түшүнүшү, өз ара келишим аркылуу маселени чечишет. Ошол эле Сауд Арабияда дагы, Кыргызстандагыдай диний эркиндик жок. Бизде Кудайга шүгүр. Мына кошуна Өзбекстанда топтолуп ооз ачканга тыюу салып атат. Дагы бир кошуна мамлекетибизде сакал койгонго тыюу салып атат. Бизде Кудайга шүгүр, дин мамлекеттен сырткары деп айтылган Конституцияда. Алар Конституцияны окубаса, же мыйзамдарды окубаса, туруп анан ушу бир мен диний алымын деп ар кандай билдирүүлөрдү таратпашы керек. Диний ишмер Чубак Ажы Жалилов болсо долбоорго каршы чыккан депутаттарга кол берип учурашпай турганын айтып, аларды айыптап, шайлоолордо аларга добуш бербөөгө жарандарды чакырарын айтты. Мыйзамдын долбоорун колдобогон депутаттар менен бир дасторкондо отурбаймын. Аларга кол берип салам бербеймин. Алардын жаназасына турбаймын жана менин жаназама келип катыша турган болуп калышса, аларды катыштырууну мураскерлериме осуяттаймын. Булар катыша турган шайлоолордо буларга добуш бербеймин. Менин уга турган бир туугандарыма дагы ушул осуяттарды багыштаймын. Ушул айткан сөзүм менен Кудай Таалам астындагы карызымдан кутулууга аракет кылдым. Эгерде Азирети муфтий аманатында болгонумда булардын жакшылык жамандыктарына катышпасын деп жалпы имамдарга буйрук берген болор элем. Мени кээ бирөөлөр радикал же башка деши мүмкүн. Мен болгону алар укуктарын пайдалангандай эле сөз эркиндиги деген укугумдан пайдаландым. Бул тууралуу дин алымынан өз оюн угалы деп барганыбызда аны Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети суракка чакырганын айтып кетти. Тилекке каршы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин имаратынан чыккандан кийин Чубак Ажы Жалилов кандайдыр бир комментарий берүүдөн баш тартып койду. Мындан тышкары бул кырдаал тууралуу 9-июнда Кыргыз мамлекетинин мусулмандар дин башкармалыгы мурдагы муфтий Чубак Ажы Жалилов менен Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаевди элдешүүгө чакырып, атайын билдирүү таратты. Жума намазы ар бир мусулман үчүн парз амал. Бул талашсыз маселе. Ал эми мыйзам чыгаруучу тараптан бул долбоор колдоо таап кабыл алынган болсо, дин башкармалыгы катары жалпы элге түзүлгөн ыңгайлуулук үчүн терең ыраазы болобуз. Чубак Ажы өз билдирүүсүндө айтып, мен ал киши менен бир дасторкондо отурбайм, чакырганына жооп бербейм, жаназасына турбайм жана башка ушул сыяктуу сөздөрү ал кишинин өзүнө гана таандык. Айтылган ой пикир жеке кишинин пикири экендигин дагы бир жолу белгилеп, Кыргыз Республикасынын мусулмандар дин башкармалыгы бул ойду тең бөлүшө албастыгын билдирет деп айтылат билдирүүдө. Ал эми өлкө башчы Алмазбек Атамбаев бүгүн 10-июнда Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаевди, муфтий Максатбек Ажы Токтомошовду, Аалымдар кеңешинин төрагасы Абдушукур Нарматов, блогер Алия Суранова жана көз карандысыз эксперт Нурлан Исмаиловду кабыл алды. Президент алар менен жума намазын окуу менен милдеттендирилген түшкө тыныгууну узартуу максатында Кыргыз Республикасынын эмгек кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү демилгесин талкуулады. Президент өлкөдө диний эркиндик үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр түзүлгөнүн белгиледи. Мусулмандар башка диндердин өкүлдөрү сыяктуу эле динди эркин тутуна алат. Жума намазга катышууга тоскоолдук кылуу боюнча нааразы болгон бир дагы кайрылуу жок. Ошол эле учурда бардык мамлекеттик жана жеке менчик ишканалардын жетекчилери да дин тутуу эркиндигин сактап, жарандардын ибадат кылуусун камсыздап бериши керек. Эгер мындай маселелер болсо, өкмөт жана жергиликтүү бийлик органдары чечип бериши керек деп белгиледи президент. Эскерте кетсек, 7-июнда парламенттин тийиштүү комитетинде жума күнкү тыныгууну 1 саат эмес 2 саат кылуу нормасы каралган мыйзамдын долбоору талкууланып, ага 3 депутат макул, 6 депутат каршы деп добуш берген. Демилгечилер жума намазына барууга мамлекеттик кызматта иштегендерге шарт түзүп берүү керектигин айтышууда. Жыйынтыгында көпчүлүк добуш менен долбоор четке кагылган.